AQShtын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери Абу Бакр аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Ал америкалык аскерлердин Сириянын түндүк батышында жүргүзгөн операциясынын жыйынтыгында жок кылынган. Талибан кыймылынын делегациясы сүйлөшүүлөрдүн жаңы айланпасына катышууга Кытайга келди. Бейжин акыркы кезде Ооганстандагы ок атышууну токтотуп, 18 жылдык согушка чекит коюуга багытталган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жигердүү аралаша баштады. Казакстандын бир катар ири шаарларында 25-26 октябрь күндөрү Кытайдын таасирине каршы ондогон адам митингге чыкты. Бирок полициялардын көбүн чогулай электе эле кармап кетти. Саламатсызбы? Бүгүн азаттыкта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Студияда Элиза Киненбаева. AQShtын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери Абу Бакр аль-Багдади өлтүрүлгөнүн жарыялады. Ал америкалык аскерлердин Сириянын түндүк батышында жүргүзгөн операциясынын жыйынтыгында жок кылынган. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү террорчулук уюмдун лидеринин өлтүрүлгөнүн кубатташып, бирок Ислам мамлекети тобуна каршы күрөш улана берерин белгилешти. Теманы Кубат Касымбеков улантат. Сириянын түндүгүндөгү Тель-Абяд шаарынын тургундары Ислам мамлекети экстремисттик тобунун ана башы өлтүрүлгөнү тууралуу кабарды кубануу менен кабыл алышты. Себеби бул калаада аль-Багдадинин согушкерлеринен запкы жегендер аз эмес. Мен кубанып турам. Себеби мен Ислам мамлекети экстремисттик тобуна 3 жолу туткунга түшүп чыккам. Кыйноодон улам алигиче белим ооруйт, нерв системама да доо кетиптир. Кудайга шүгүр, мен бүгүн бактылуумун. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун карматпай жүргөн лидери Абу Бакр аль-Багдади өлтүрүлгөнүн Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 27 октябрда Ак үйдөн жасаган кайрылуусунда жарыялаган. Анын айтымында ишемиден жекшемеге караган түнү AQShtын атайын күчтөрү Сириянын түндүк батышында атайын операция өткөрүшкөн. Анын алкагында америкалык аскерлер Багдади болжол менен 2 сааттан бери чыкпай отурган жайга кирип барышкан. Трамптын айтымында Багдади башкалар сыяктуу багынып бербей, 3 баласы менен туннель аркылуу качууга аракет кылган. Туннелдин соңуна жеткенде акыры өзү менен кошо балдарын да жарытып жиберген. Президент Трамп бул операцияда Багдадинин бир катар тилектештери да жок кылынганын, америкалык аскерлердин баары аман эсен экенин айтты. Өткөн түн AQSh жана дүйнө үчүн улуу бир түн болуп калды. Сансыз өлүм жана кыйынчылыктарга себепчи болгон ырайымсыз киши өлтүргүч күч менен жок кылынды. Эми ал мындан ары бир дагы бейкүнөө эркек кишиге, аялга же наристеге запкы чектире албайт. Ал ит сыяктуу өлдү. Аль-Багдади 2014-жылы Ирактын Мусул шаарындагы Аль-Нури мечитинде сүйлөп, Ирак менен Сириянын аймактарында халифат түзүлгөнүн жарыялагандан кийин террордук топтун ана башы катары дүйнөгө таанылган. Багдади өлтүрүлгөнү тууралуу кабар 2014-жылдан бери бир нече жолу тараганы менен ал маалыматтар ырасталган эмес. Теги ирактык Багдади дүйнөнүн эң катуу издөөгө алынган адамы атыгып, Кошмо Штаттар аны кармоого көмөктөшкөндөргө $25 миллион убада кылган. AQSh президенти Дональд Трамп Багдадини жок кылууга көмөктөшкөн үчүн Орусияга, Түркияга, Сирияга жана Иракка, ошондой эле сириялык күрттөргө рахмат айтты. Британия, Франция сыяктуу дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү Багдадинин жок кылынганын кубатташты. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Кошмо Штаттардын мындай операциясы тууралуу маалыматы жоктугун айтып, Багдадинин өлтүрүлгөнүнөн күмөн санады. Кубат Касымбеков, Азаттык. Берүүбүз улантабыз. Казакстандын бир катар ири шаарларында 26 октябрда Кытай таасирине каршы ондогон адам митингге чыгышты. Бирок полициялардын көбүн чогулай электе эле күчтөп кармап кетти. Элде өкмөткө нааразылык билдирип, акцияга чыгууга Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын лидери соңку 10 жылдан бери чет жерде бозгунда жүргөн банкир Мухтар Аблязов үндөгөн болчу. Бул уюмду сот экстремисттик кыймыл деп тапкан жана анын ишмердигине тыюу салган. Толугураак Элеонора Бейшембек кыз айтып берет. Мухтар Аблязов Нур-Султан шаарынын тургундарын 26 октябрда мурдагы Конгресс-холл Азыркы шаардык филармониянын алдына чогулууга үндөгөн. Акция баштала электе эле бул жерде полиция курчап турду жана чогулгандарды четинен кармап жатты. Полиция жетекчиси муну ар кандай мыйзам бузуунун алдын алуу катары түшүндүрдү. Енді сіз білмейсіз ғой, кім ойында не бар екен. Дұрыс па, мына жерге бір төңкеріс, бірдемені жарып кетсе, неғып кетсе де енді ерге ол қалыпты болады, дұрыс па? Сендердің аналарың жоқ па не? Я прошу защиты! Сендердің аналарың жоқ па не?
Алматы шаарында митингчилер Астана аянтына чогулганга аракет кылышты. Бул жерден дагы тегерчетинин баарын полиция курчап, Кытай таасирине жол бербөөгө чакырып, талаптарын айтууга аракет кылган жарандарды кармап кетти. Кытай таасирине каршы нааразылык акциялары Казакстандын Чымкент жана Актөө шаарларында дагы өттү. Анда дагы адамдар кармалды. Ички иштер министрлиги Алматы менен Нур Султан шаарларында жалпысынан 26 адам кармалганын маалымдады. Аларга уруксат берилбеген митингге чыкты деген айып салынып, административдик жаза чегерилди. Митингдерге бир күн калганда башкы прокуратура атайын билдирүү тараткан. Анда 26 октябрдагы уруксатсыз митингге чыккандарга катуу чара көрүлөт деп айткан. Казакстанда Кытай таасирине каршы нааразылык акциялары өткөн айда дагы болгон жана эң обулуш Жаңы Өзөн шаарында башталган. Анда митингге чыккандар Казак-Кытай өкмөттөрүнүн биргелешкен долбоорлорун токтотууну талап кылышкан. Анда дагы көчөгө чыккандар кармалып, аларга айып пул салынып, административдик жаза чегерилген. Башка кабарлардан Ооганстандагы Талибан кыймылынын делегациясы өлкөдөгү согушту токтотууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдүн жаңы айланпасына катышуу үчүн Кытайга барды. Бейжин акыркы кезде Ооганстандагы тынчтык жараяны боюнча сүйлөшүүлөрдү уюштурууга жигердүү аралашууда. Ал арада АКШтын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Вашингтон менен Талибандын сүйлөшүүлөрү өткөн айда токтоп калган соң тынчтыкты орноттуунун жолдорун талкуулаганы биринчи жолу кайрадан Кабулга барды. Зайырбек Бактыбаевдин баяны. 28 октябрда Ооганстандагы ок атышууну токтотуп, 18 жылдык согушка чекит коюуга багытталган тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айланпасы Кытайда өткөнү турат. 2 күндүк сүйлөшүүгө катышуу үчүн Талибан кыймылынын делегациясы Бейжиңге келди. Кыймылдын расмий өкүлү Сухайли Шахиндин буга чейин айтканына караганда, Кытай Талибандын делегациясын оогандардын ички диалогуна катышуу үчүн атайын чакырган. Кытай сүйлөшүүлөр өтө турганын расмий жарыялаган эмес, бирок Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хуа Чунин Ооганстандагы тынчтык жараянына жардам берүүгө Кытай даяр экенин айткан. Кытай оогандардын ортосундагы диалогту, анын ичинде Ооган өкмөтү менен Ооган талиптеринин диалогун колдойт. Биз тараптардын эркин сыйлоо менен Ооганстандагы тынчтыкка жетишүү жана жарашуу процессине жардам берүүгө даярбыз. Ооганстандагы Толо Ньюс телеканалынын өз булактарына таянып кабарлашынча, Кытайдагы жыйында президент Ашраф Гани 7 пункттан турган тынчтык жана жарашуу планын сунуштайт. Өлкөдөгү согушту токтотууга багытталган оогандардын ичара диалогу деп аталган жыйын акыркы жолу июлда Катардын борбору Дохада өткөн. Ага Талибан кыймылынан тышкары белгилүү коомдук ишмерлер, жарандык коом өкүлдөрү катышкан. Оогандардын өз ара диалогу Талибан кыймылы менен Ооган өкмөтүн жараштырууну көздөйт. Бирок талиптер Ооганстандын өкмөтүнүн делегациясынын мүчөлөрү расмий бийлик өкүлү катары эмес, ар бири өз атынан гана катыша турганын билдирүүдө. Талибан кыймылы Кабул өкмөтүн батыштын кол баласы деп атап, алар менен бетме-бет отуруп тикелей сүйлөшүүлөрдөн баш тартып келе жатат. Быйыл сентябрь айында жайкын тургундар арасында чектен чыккан жардырууларды уюштурган акцияларынан кийин Талибан кыймылы менен 1 жылдан бери болуп келе жаткан сүйлөшүүлөргө АКШнын президенти Дональд Трамп чекит коюп, токтотуп койгон болчу. Андан кийин талиптер алдын ала макулдашылган тынчтык келишиминин шарттарын аткарууга даяр экенин билдиришкен. АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурагандан бери биринчи жолу Кабулга ушул демалышта келди. Ал 27 октябрда Ооганстандын президенти Ашраф Гани жана башкы аткаруучу Абдулла менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит оркеми күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Европа биримдиги Брекзиттин мөөнөтүн эмки жылдын 31 январына жылдырууга макул болду. Бул тууралуу Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Твиттерге жазды. Британ парламенти шаркеттен чыгуу келишимин ал датага чейин ратификацияласа, анда Брекзит 31 январдан эрте ишке ашмакчы. А дегенде Британия Евро биримдиктен 29 мартта чыгат деп пландалган, бирок ушуну менен 3-чү жолу жылдырылып отурат. Британ премьери Борис Джонсон Брекзитти которууга каршы болуп 31 октябрда келишимсиз болсо да өлкөнү чыгарып кетерин убада кылган. Бирок парламент мөөнөтүн жылдырууга милдеттендирди.
Тажикстанда баш мыйзамдын 25 жылдыгына карата жарыяланган мунапыска ылайык 1000ден ашуун адам эркиндикке чыкты. Мунапыска илингендердин калган бөлүгү жакынкы күндөрү бошотулаарын Тажикстандын жаза аткаруу башкармалыгы билдирди. 25 октябрда парламент жактырган тиешелүү мыйзамга президент Эмомали Рахмон кол койгон. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, бул жолку мунапыска 20 000 адам камтылат. Террорчулук, экстремизм үчүн айыпталгандар, конституциялык түзүлүшкө каршы чыкканы үчүн кесилгендер, өмүр бою эркинен ажыратылгандар бул мунапыска илинбейт. Ошондой эле укук коргоочулар, эл аралык уюмдар саясий туткун деп тааныгандар тизмеге илинбей калды. Анткени тажик бийлиги өлкөдө саясий туткундар бар экенин четке кагып келет. Андан тышкары, коңшу өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын камактагы мүчөлөрү дагы бошотулбайт. Аргентинада оппозициячыл талапкер Альберто Фернандес президенттик шайлоодо жеңди. Ал добуштардын 48%-ын топтоду. Анын башка таандашы, азыркы мамлекет башчы либерал Маурисио Макри 40% добуш алып жеңилгенин мойнуна алды. Шайлоо өлкөдө инфляция жогорулап, рецессия күчөп турган маалда өттү. Фернандестин жеңиши Аргентинаны 2007 жылдан 2015 жылга чейин башкарган Кристина де Киршнер вице-президент болот дегенди билдирет. Ага коррупция боюнча айыптар тагылган, бирок экс-президент учурда Сенатта отургандыктан ага каршы иш козголгон эмес. Адистердин айтымында 45 миллион калкы бар Аргентинадагы ар бир 3-чү үй бүлө жакыр жашайт. Американын Калифорния штатындагы токойлорду каптаган өрттөн 180 000 киши коопсуз жайларга көчүрүлдү. Миллионго чукул адам электр жарыксыз калды. Тилсиз жөө 14 000 гектарды каптады. Штаттын губернатору Гэвин Ньюсом жекшембиде өзгөчө кырдаал жарыялады. Өрттүн жайылышын ылдамдыгы саатына 110 чакырымга жеткен шамал күчөтүп жатат. Синоптиктердин айтымында абадагы нымдуулук азайганына байланыштуу кырдаал дагы курчушу мүмкүн. Тилсиз жөө эмнеден улам тутанганы белгисиз. Британияда советтик диссидент жана жазуучу Владимир Буковский 76 жашында көз жумду. Бул тууралуу маалымат анын расмий сайтында жарыяланды. Буковский 42-жылы Башкортостандын Белебей шаарында туулган. 1960-70 жылдары Советтер Союзундагы диссиденттик кыймылдын активисттеринин бири болгон. Ал 72-жылы 2 жыл түрмөдө отуруп 5 жылга сүргүнгө айдалган. 1976 жылы СССР бийлиги Буковскийди Чилидеги коммунисттик партиянын лидери Луис Карваланга айырбаштап алган. Ошондон бери диссидент Британияда жашачу. Ал илимий иш менен алектенип, укук коргоочулук ишмердүүлүгүн дагы улантып келген. Берүүбүздү улантабыз. Кытайдын Шаньдун провинциясында 67 жаштагы аял кыз төрөдү. Ал жолдошу Өкө бул куракта табигый жол менен балалуу болгон учурдагы эң алгачкы үй бүлө болуп калды. Тиан аттуу бул аял кош бойлуу экенин май айында билген. Толук текшерүүдөн өткөн соң дарыгерлер андан бир катар ооруларды, анын ичинде кант диабетин да аныкташкан. Аялдын репродуктивдүү системасын иликтеген соң анын жумуртка безери 40 жаштагы аялдыкындай экенин аныктадык. Анын табигый жол менен боюнда болушунун башкы себеби ушунда болсо керек. 60 жаштагы аялдардын жумуртка безери кичирейип калат эмеспи? Тиан операция жолу менен салмагы 3 килограммга чукул наристени аман эсен төрөдү. Ымыркай убагынан эрте төрөлгөндөр бөлүмүнө жаткырылды. Наристенин атасы адвокат, апасы медайым. Бул үй бүлөнүн балдары, неберелери дагы бар. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык Чекит.org, ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube, Facebook, Instagramдан дагы көрсөңүз болот. Саламатта калыңыз.